Сабак көркөм адабият. Сабактын темасы мышык менен чычкандар. Жомок. Сабактын максаты балдар ар кандай тематикадагы көркөм адабий чыгармалардын образдары менен таанышыш. Жомокторду эмоционалдуу жана эстетикалык жактан кабыл алууга үйрөнүшөт. Адабий тилдин закон ченемдүүлүгүн бузбай сүйлөөнү, сөздөрдү маанисине жараша туура колдоно билүүнү, акырын, шашпай сүйлөөгө эс тутумун, фантазиясын, кыялдануусун өнүктүрүшөт. Каармандардын эрдигин баалоого, оң жана терс образдарды айырмалоого, сөздөрдү жана тыбыштарды туура айтууга жана туура дикцияга тарбияланышат. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү балдарым? Биз бүгүн силер менен көркөм адабият сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардын алдында биз бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Жашыл дөңдө көктөңдө жамгыр төгүп өткөндө бай чечекей гүл ачып бажыраят көктөмдө бай чечекей гүл ачып бажыраят көктөмдө. Маанайыбыз көтөрүлүп калдыбы балдар? Көркөм адабият сабагынан биз эмнелерди өтөбүз? Туура, жомокторду, аңгемелерди, тамсилдерди жана ыр-жыйнактары менен таанышабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин жомогубуз мышык менен чычкандар. Анда балдар, мен силерге жомок айтып берем. Силер тынч олтуруп, кул коюп угуп отургула. Илгери бир мышык болгон экен. Ал мышыктын карылыгы жетип, чычкан кармап жешке кудурети келбей калат экен. Бир күнү ойлонуп отуруп, чычкандарга барат да: "Кымбаттуу туугандар, мен карыдым, арыдым. Өткөн кеткен күнөөм болсо кечирип койгула. Жаш кезде түшүнбөстүктөр болот экен. Эми таттуулашалы, тууган болуп жүрөлү. Бири-бирибизге чоңдук, зордук кылбай, тынч жашайлы. Кайбир иштеримди эстеп, өзүм да уялчу болдум. Мындан ары силерге тийбейм. Соопчулукка баш койдум. Эгер туура көрсөңөр, күндө 3 маал жанымдан чубап өтүп, алымды сурап тургула. Мен да силерге жардамдашып турайын" дейт. Чычкандар да мышыктын бул сөзүнө ишенишип, кубанышып, күндө чубап өтүп, алым сурап турушту. Мышыктын амалын чычкандар сезишкен жок. Ал бурчка тынч отуруп алып, чычкандарды чубатып өткөрүп жиберип, эң акыркы чычканды лып басып жеп коет. Күндө 3 маал 3 чычкан жеп, өз ишине ыраазы болуп жата берет. Күндөрдүн биринде чычкандын мыктылары шылк мурун менен былк мурун чычкандардын көбөйбөй эле азайып бараткандарынан шек санап, аңдып калышат. Бир күнү шылк мурун алдыга, былк мурун артта калып, амандыкты билдирип үн алышып, мышыктын алдынан чубашат. Өтүп бүткөн кезде алдыдагы шылк мурун: "Сен кайдасың, былк мурун?" деп кыйкырды. "Мен баратам, түгөлбүз" деген былк мурун жооп берди. Мышык былк мурунду жей албай калды. Арадан дагы көп күндөр өтөт. Мышык бир да чычкан жей албай, ачкадан өлмөй болот. Акыры ачуусу келет да, эң артта келе жаткан шылк мурунду качырып сала берет. Алды артын абайлап карап жүргөн шылк мурун бүт берип ийинге кире качат. Аны көргөн чычкандар мышыктын алдамчы экенин билишет. Ошентип чычкандар мышыкка жолобой, аны ачка калтырышат экен балдар. Кана балдар, жомок силерге жактыбы? Мышык чычкандарды кантип алдайт экен? Чычкандар эмнени байкап калышты? Үйдө да силердин мышыгыңар барбы? Ал мышыгыңар чычкан кармай алабы? Азыр бизге жомокту Талантбеков Бексултан айтып берет. Мышык менен чычкандын жомогу.
ilgeri bir kartan ışık boluptur. Çıkanlarga biltip aytıptır. Ben silerdi jeyim. Men aldımdan çuvalışıp öte vergile. Men kattayıp kaldım. Aytıptır. Men kattayıp kaldım. Men de kartayıp kaldım. Menin günahım bolsa Benim günahım olsa geçir geçirikile dep aytıptı. dep ayttı. Hmm. Bir günü çuvalcı aslanı andığın içinde öt baratsa bir çıkandı ceyinde Jep koyar. cep koydu. Anam dağı çıkandar. Anan dağı çıkanlar öt baratsa en akıllı çıkandı Ceyin dese ceyindese karmatpay kaçıp ketmektir. Müşrik kızı bizi aldattı. Andilici. dep. Aytıptı. Anan mışıkka karmatpay. Ana müşrikka karmatpay kaçıştır. Ana mışık kursağı açıp Katayıp öleği kaldı. kursağı açıp. Kursağı açıp kaldı. Bitti. Büttü.